Саламатсыздарбы, кеч эмес программасында маанилүү тема мамлекеттик органдарды, кызматтарды оптималдаштыруу туурасында сөз кылабыз. Кыргызстанда 321 миң бюджеттик кызматкерлер бар, ар бир 347 адам атка минер. Мамлекеттик кызматта болсо 17.486 чиновник бар болсо, муниципалдык кызматта 9 миңден ашат. Алардын 99-у саясий кызматтарда. Бир жылдык мамлекеттик кызматкердин айлык маянасына 48 миллиард сом жумшалат. Ал эми аларга пенсия жана жөлөк пулдарды алган жарандарды кошкондо жалпы төлөмдөргө 118 миллиардка чейин сарпталат. Казнасы тартыш болгон чакан мамлекет үчүн мындай чыгым албетте бир топ эле оор, ошондуктан бөлүнгөн каражаттардын, эмгек акылардын толук акталышы өлкө үчүн абдан маанилүү. Талдоочулардын пикиринде бүгүнкү күндө мамлекеттик башкаруу системасы, жалпы эле мамлекеттик кызмат тармагы жана мамлекеттик кадр кызматы чечкиндүү жаңылануу менен оптимизациялоону талап кылып турган учур. Биз бул багытта кененирээк Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору, саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев менен кеп курабыз. Алмазбек Акматалиевич, саламатсызбы? Саламатсыздар. Макулдугуңузду берип студияга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мынакей бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу, мамлекеттик органдардын ишин жакшыртуу аракети жүрүп жатат. А дегенде оптималдаштыруу десе көбү туура эмес түшүнүп кабыл алып жатышат. Оптималдаштырууну кыскартуу деп кабыл алгандар бар. Оптималдаштырууну бул көптөгөн кайталанма органдардын, бөлүмдөрдүн, секторлордун ишин бириктирип, мындай бир натыйжалуу, жемиштүү ишке өтсөк деген кадам катары кабыл алгандар бар. Сиз кандай комментарий бересиз? Эми оптималдаштыруу деген сөз кандай жол менен азыраак чыгым менен жакшыраак мамлекеттик башкарууну камсыз кылабыз дегенди түшүндүрөт. Мунун 4-5 багыты бар. Эң биринчиси бул жанагы бири-бирин кайталаган министрлик ушул сыяктууларды кошуу. Бул биринчи багыт. Бул негизги багыттардын бири да. Экинчи бул санариптештирүү. Санариптештирүү дегенде баягы муну түшүндүрүүнүн менин ончо кажети жок. Азыр мисалы түндүк пайда болду, портал атайын пайда болду, госуслуг, ушул электрондук кызмат, электрондук кызмат и так далее. Үчүнчү бул баягы меритократия деп атайбыз. Бул башкача айтканда мамлекеттик кызматта күчтүү кадрлар иштеш керек. Мындай начар кадрлардан, билими тарталбаган, жаңы замандын талаптарына жооп бербеген кадрлардан айрылышыбыз керек. Бул үчүнчү направление. Төртүнчү багыт бул аутсорсинг деп коебуз. Мамлекеттик функцияларды, мамлекеттик милдеттерди кээ бир мамлекеттерде мисалы частный секторго берет. Бирок мамлекет көзөмөлдү гана сактап калат да. Ушул сыяктуу нерселердин баарын биз оптимизация деп аташыбыз керек. Анан мисалы мына азыр министрликтер кошулуп атат. Мисалы мага же сизге жөнөкөй атуу катары. Мисалы паспорт алышыбыз керек. Ошол функция азыр кайсы бир органда? Азыр ГРСтеби же башкадабы? Сиз үчүн, мен үчүн атуу катары эмнеси маанилүү? Ал кайсы жерде ал орган экени мисалы мага маанилүү эмес. Мага эмне? Мен электрондук компьютер аркылуу, интернет аркылуу бир анкетаны толтурушум керек. Сүрөтүмдү салышым керек, электрондук подписимди коюп беришим керек мисалы. Анан поштага менин паспортум келиш керек. То есть азыраак мен мамлекеттик органдарга жалдарашым керек, очередке турушум керек, убара болушум керек деген сөз. Туурабы? Ошон үчүн ошол милдеттер жакшы аткарылса, анда оптимизация болду деп эсептешибиз керек. Эгер жанагынтип министрликтерде укрупнять этип 3-4 министр, 1 министрлик болот дегенден кийин кайра бюрократия көбөйсө, жөнөкөй инсанга, жөнөкөй атуулга ошол мамлекеттин кызматын алуу кыйындыкка туруп калса, анда бул реформа эмес. Ал бул жөн эле баягы мындай имитация. Ошон үчүн азыр менин жеке пикиримде баягы эксперт катары, мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору катары мен түшүнүп атам, бул биринчи гана кадам. Биринчи кадам абдан туура жасалды. Бириктириш керек, министрликтерди кеңейтиш керек, бир функциясына окшош министрликтер бир жерде болуш керек. Эми
экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи кадамдар жасалыш керек эми. Кайсы кадамдар? Мисалы 3-4 министрликти бириктиргенде бир министрлик чыкты. Баягы функциялар кайра эле келди. Ал функцияларда биз мамлекет мисалы башка секторго бере албайт да. Ошон үчүн оптималдуу бир структура болуш керек. Бул бир. Экинчи, ошол бириккен министрликтин ыйгарым укуктары башка болуш керек. Эгер мурункудай эле кайра эле жанагы согласование, мисалы мурун 3 киши менен макулдашса, эми 7 киши менен макулдашып калып анан кайра эле аппарат правительствого бара берсе, анда бул уже татаалдашып кеткенди көрсөтөт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, биринчи кадам туура эле жасалды, анан кийинки кадамдар дагы биринчи кадамдан мүмкүн дагы маанилүүрөөк кадамдар болушу керек да. Ыйгарым укук демекчи, кайсыл бир кызматты аркалаган министрлик же бөлүмдүн ошол өзүнүн көрсөткөндөй, сүрөттөлгөндөй кызматын толук аткарууга мамлекет тарабынан укугу кененирээк болуш керек. Сөзсүз. Мисалы, бир кезде мына мен 2 университеттин ректору болуп иштеп калдым. Шайлоо, ректордун шайлоосу болгондон кийин, шайлоонун жыйынтыгын, мисалы Асанов жеңди дейли. Ошол Асановду ректор катары премьер-министр бекиткен заман болду. Биз ошондо эле таң кала берчүбүз. Анда министрдин эмне кереги бар? Эми министр образования турат. Ал ошол өкмөттүн мүчөсү, кабинет министрдин мүчөсү. Эгер ошол министрге ошол укукту бербегенден кийин, анда бул эмне деген өкмөт деген сөз пайда болчу да. Анан кийин азыр уже министр бекитип калды. Башкача айтканда, канчалык көп тармактуу министрлик болгон сайын ошол министрликтин биринчиден ал жерге күчтүү кадр тандаш керек. Тажрыйбасы да бар, жаңы заманбап да болуш керек. Экинчиден укугу да көбүрөөк болуш керек. Эгер кайра эле укугу жок боло берсе, анда татаалдаша берет. Ал үчүн жана көз карандысыз да болуш керек болуш керек. Албетте, укугу мындай да жоопкерчилик вообще мындай менеджменттин теориясы боюнча укук менен гана келет. Укугу жок адамдын жоопкерчилиги да болбойт. Жоопкерчилик укук менен кошо келчү нерсе да. Ошон үчүн министрге канчалык укукту көп берсек, ошончо жоопкерчилиги да көбүрөөк болот. Бул мындай баягы азы менеджментте деп коебуз. Башка жол жок. Укугум жок болсо мен эмнеге жоопкерчилик тартышым керек? Биздики ошондой система болуп келбеди. Укугум жок, укугум азыраак, жоопкерчилигим жок. Ушул сыяктуу укукту бериш керек и жоопкерчиликти сураш керек. Ушул сыяктуу маанилүү маселелер, сунуштар сиз жетектеген башкаруу академиясына дагы тегерек столдо бир топ саясатчылардан, ишмерлерден, мамлекеттик кызматкерлерден айтылды. Анда сиздер баягы мамлекеттик башкаруунун жаңы жолдорун издеп, ушул сиз жогоруда мына 5 багытты конкреттүү атап кеттиңиз. Ошол сыяктуу сунуштарды сиздер эми кимге бердиңиздер? Биз анын аткарылышын кимдер көзөмөлдөшү керек? Биз декабрдын 20-ларында азыр так дата эсимде жок, бирок ниси биз анан биз атайын 2 бөлүп алып тегерек стол өткөздүк. Ал жерде окумуштуулар катышты, депутаттар катышты, аткаруу орган мүчөлөрү катышты, НПОлор катышты. Ошондо биз мындай бир 1 саат, 2 саат аябай мындай бир мозговой штурм кылдык да. Эмне кылыш керек деп. Анан биз жанагы айткан сунуштар, мен четин эле айттым, бир топ сунуштарды биз президенттин аппаратына бердик, жана президент өкмөттүн аппаратына бердик. Азыр мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде ошол аппараттарда биздин сунуштар дагы бир эске алынып атат деген ишеничибиз бар. Ошон үчүн эми эң чоң оптимизация качан болот? Менин оюмча. Анын үчүн 2 нерсе болуш керек. Биринчи, менин оюмча, референдумдан кийин жаңы конституцияны кабыл алсак, ошондо бир топ оптимизация болот. Себеби конституцияда жазылып турат, президенттин администрациясы президенттин дагы ишин камсыз кылат, өкмөттүн дагы ишин камсыз. То есть башкача айтканда бир аппарат болот. Мына жанагы дублирование, кайталануунун мындай классикалык формасы ошол 2 аппаратта. Мына бүгүнкү күндө. Бирөө жазайт, экинчиси көзөмөлдөйт. Анан бири-бирине өткөзүп, бири-бирин көзөмөлдөйт. Эми биздин конституция башкаруу системасы ошондой болот. Ошондо бир топ оптимизация болот. Экинчиден буюрса деп атабыз, эми жанагы административдик территориалдык реформа деп атпайбызбы? Кыргызстанда ошол ишке ашып кетсе, анда дагы бир жолу оптимизация болот.
башкача айтканда айыл өкмөттөр ирелештириши мүмкүн, райондор ирелештириши мүмкүн областтык деңгээл болобу болбойбу, ал жөнүндө ар кандай варианттар бар. Бирок ушул эки нерсе болуп кетсе, анда биз жанагы мен айткан экинчи кадамды таштаган болот элек. Анан мындай да мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуу бул оптимизациянын максаты эмес. Максаты башка. Максаты кандай жол менен эффективдүү, сапаттуу кызмат көрсөтө алабыз. Максаты ошол. Албетте сокращение да болот. Ага даяр болушубуз керек. Кыскартууларга учураган кызматкерлерге кандай жолдорду сунушташыбыз керек? Менин оюмча биз дагы ошол жанагы тегерек столдогу айттык, эми бир топ кызматкерлер албетте бошойт, бирок эки нерсе керек. Биринчиси күчтүүлөрү карыш керек. Бул жеринен да мындай тандалмалар бар. Сөзсүз. Ошон үчүн президенттин жанагы номер 2 указы ошол кадр саясаты боюнча болбодубу? Башкача айтканда конкурс, эң күчтүүлөр карыш керек. Ал жаш болобу, тажрыйбалуу болобу маселенде эмес, күчтүүсү карыш керек. Өз ишин билген. Ошондо күчтүү кадр ал 2-3 кишинин ишин азыр деле ошондой кишилер бар ар бир министрликте. Ошолорду жасап жүрөт. Калгандары баягы ошол тыңдын оозун карап жазып берчи, муну ээрчип ошентип калганда. Бул биринчи иш-чара. Анан экинчиси менин жеке пикиримде алдын ала мындай программа болуш керек. Ошол бошоп аткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды окутуш керек. Мүмкүн бизнеске кетишет, мүмкүн башка чөйрөгө кетишет. Бирок аларга дагы мындай мамлекет ушунча жыл иштеп берген адамдарга мындай кайдыгер калбаш керек деп ойлойм. Аларды окутуш керек. Мүмкүн мындай бир жеңилдетилген кредиттер берилеби, башкача айтканда мындай улуттук кандайдыр бир программа болуш керек го. Антпесе жөн эле баа сен бошодуң, эми каалаганыңды кыл деген. Комплекстүү түрдө бардыгы ирет менен так жазылып, аныкталып, мындай болгондо кандай болот? Мамлекеттик кызматкерлерди бошоп атканда колдош керек. Мамлекет колдош керек. Себеби алар эми жаманбы, жакшы иштеп атышат, аракет кылып атышат, анан эми баягы генерал деген солдаттарына караш керек да. Ушул сыяктуу да, то есть рядовой солдаттар бар. Жакшы иштеп аткан, бирок эми айла жок бошоп калгандар бар. Аларды кандайдыр бир саясат болуш керек деп ойлойм. Аутсорсинг боюнча сурайын деп атам, Алмазбек Акматалиевич, бул абдан жакшы сунуш болуп атат да. Ушул мамлекеттик органдардын ишин гана эмес, жалпы мамлекеттин ичиндеги ишти, кызмат көрсөтүүлөрдү мындай бир натыйжалуу, элге пайдалуу кылуу максатында. Бул өзүнө эмнелерди камтыйт? Бул кандай түшүнүк элге? Эми аутсорсинг деген эмне? Жанагы мамлекеттин милдеттери бар. Функция. Ал милдеттерди мамлекет эч кимге бере албайт. Мисалы, налог чогултуу, бажы төлөмдөрүн чогултуу, кылмышкерлер менен күрөшүү, чек араны коргоо, илимди изилдөөчү саясатты жүргүзүү, билим тармагы, саламаттык сактоо, инвалиддерди көзүнчө, жаштар саясаты деген. Бирок мамлекет баарын эле өзүнө мындай чогултуп албаш керек да. Дүйнөдө ар кандай практика бар. Мисалы энергетика. Толугу менен энергетика частный колдоого мамлекеттер бар. Мамлекет вообще карабайт. Алар менен заключать этет договор, шарт түзүп берет, налогун төлөтөт, алар ошол энергия менен камсыз кылат. Мына Грузиянын опыты, ал жерде мисалы бир убакта ал целый таможняларды частный бизнеске берген. Таможня менен эле договор түзөт, частный түрмөлөр бар, мамлекеттер бар. Башкача айтканда түрмөнү бизнес салып берет, анан мамлекет болсо ошону арендага сыяктуу алып иштетет, мисалы. Бирок үстүнөн көзөмөл болуш керек да. Албетте, ал жанагы функцияда, ал мамлекеттин милдети. Бирок кээ бир аны эми караш керек да, кайсы тармак ыңгайлуураак. Мен мына бир мисалды айткым келип атат. Советтер Союзунун убагында соода тармагы, общепит тармагы деле мамлекеттин колунда болчу. Башкача айтканда эми толук мамлекеттик болбосо дагы Потребсоюз ушул сыяктуу. Бирок мына эгемендүүлүктү алып рынок экономикасы келгенде мамлекет айтты, биз соода менен частный секторго беребиз деп койду эле, урап деле калган жок. Тескерисинче ал сектор өнүгүп кетти да. Мен студенттерге тамашачы менен айтып калам, биздин студент кезде ресторанга кириш үчүн ресторандын вахтерына биз 1 сом 2 сомдай пара берип койчубуз.
биз очередке киргизбей деп. Азыр болсо кафелер биздин артыбыздан чуркап жүрбөйбү, клиент издеп. Туурабы? Башкача айтканда, ушул жагында ойлонуш керек да. Баарын эле бер дегенден мен алысмын, бирок азыр деле мына электроэнергетика боюнча частный компаниялар иштеп атпайбы? Аларды эми баарыбыз азыр сөгүп атабыз, урушуп атабыз, бирок анализ жасоо алардын да өзүнүн орду бар. Мына частный мектептер пайда болду, частный клиникалар пайда болду, ушул сыяктуу ыңгай келген функцияларды мамлекет, анан бизде постсоветтик пространствода эң бир жакшы мыйзам кабыл алганбыз. Государственное частное партнерство деген. Ошол мыйзам тилекке каршы иштебей турат да. Ошону да иштетишибиз керек да. Кээ бир функциясы частный бизнеске берип туруп, мамлекет көзөмөлдү алып калыш керек. Акчасын гана төлөп бер болду. Алар уже коррупциясы жок. Кадимкидей бизнес катары алар ишин аткарып берет. А биз болсо мамлекеттик органды түзүп алабыз, анан кийин кадрды набирать этебиз, алар коррупция менен алектенет, анан кайра башка орган аны кармайт, түрмөгө отургузат, ушинтип эле алек болуп атпайбызбы? Ошон үчүн негизи багыттары көп. Ал үчүн менин оюмча, билбейм эми кандай болот, мүмкүн референдумдан кийин болор. Менин оюмча президенттин алдында кандайдыр бир мындай бир реформа борбору болуш керек да. Центр реформ деп сунуш кылып атышпайбы бир топтор. Ошондой бир орган болуш керек. Кайсыны кандай кылабыз? Башкалардын опытын карап, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү карап туруп, ошондой кадамдарга барыш керек. То есть биздин кичинекей мамлекетке башкаруу системабыз жөнөкөй болуш керек. Элге түшүнүктүү болуш керек, элге жакыныраак болуш керек. Жеткиликтүү. А биздики азыр өзгөчө могу парламенттик система дегенде ошо түшүнүксүз болуп калбады. Ким башкарып атат, кандай башкарып атат, түшүнүксүз да. Ар бирөө эле бири-бирин эле көзөмөлдөп атат. 5 киши иштеп атса, 15 киши аны көзөмөлдөп атат. Башкача айтканда тескерисинче болуш керек. 15 киши иштеш керек, бир 2 киши көзөмөлдөш керек. Азыр мына цифровизация башталды. Азыр интернет бар, Facebook бар, коом ачык. Мүмкүн кээ бир функцияларды мындай жөнөкөйлөштүрүп, не обязательно жерде бир 1000 киши иштеп. Мобилдүү башкаруу. Мобилдүү башкаруу, шайлоо системасын өзгөртсө болот, мисалы, ушул сыяктуу эми толтура. Ар бир тармакта жаңыча көз караш болуш керек. Ошондо гана мындай бир эффективдүү бир башкаруу системасын аныктап алабыз деген ишенич. Азыр абдан жеткиликтүү жана мындай бизге колдоо болуп турат. Ушул сиз баса белгилегендей санариптештирүү менен интернеттин заманында албетте өкмөт, президент толук түрдө мобилдүү башкарууга өтө алат. Акырындап мисалы азыр мисалы Бишкектин могу көчөсүндө мусор ташылбай атат деп Фейсбукка чыгарып атышпайбы? Мэрия реагировать этип атат ошого. Балбак Төлөбаев мэр өзү отуруп алып туруп, ошо Фейсбуктан команда берип атат. Тазалык, момундай сигнал келип атат, ушунун баары эле башкаруу. Бирок жаңыча, заманбап, жаңы технологияларды колдонуу менен башкаруу системасы да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы да, жөнөкөй, элге жакын, түшүнүктүү, анан жоопкерчиликтүү башкаруу системасы болуш керек да. Биз точно билишибиз керек. Мисалы, могу районго могу киши жооп берет. Ал жооп бериш үчүн кайрылуу укуктарга келебиз да. Акимдин эч бир ыйгарым укугу жок болсо, акимдин бюджети жок болсо райондун, ал кантип жооп берет? Аны биз азыр эч укугу жок кишини кыйнап атабыз, сен жооп бересиң деп. То есть башкаруу системасы дагы ошого жараша болуш керек да. Ар бир мекемелерде күн сайын эртең менен жыйналыштар болот. Мен азыр элестетип атам, ошол жыйналыштар интернет аркылуу. Эмне кереги? Ошол убакытта анын көрүнүшкө өткөрүп. Zoom бар, мисалы, азыр мына мен кечээ эле Цукербергдин эмесин окудум. Ал айтып атат, мисалы, бул эми бизнес чөйрөдө болуп атат да негизинен. Офистердин кереги жок дейт азыр. Билеген офис алып, зачем? Совещанияны Zoom менен өткөрсөң болот. Туурабы? Электронный подпись деген бар, WhatsApp бар, башка технологиялар бар да. Башкара бер. А жерде бир жакшы жери бүт изи калып атпайбы? Поручение берилдиби? Анын баары жазылат. Архивде. Анан чыгарасың, айтасың, өткөн жумада совещание убактысы менен ким эмне деп сүйлөгөнү бар. Эч ким таанып кете албайт. Башкача айтканда, ушунун баары эле бул жаңы заман. Бул 21-кылым. Азыр баягы Советтер Союзундай башкаруу уже болбой калды. Андан баш тартышыбыз керек. Ошол эле маалда мындай бузуп албашыбыз керек да. Бузуп албай, мындай акырын кылдаттык менен бир чечимге келишибиз керек. Азыр биздин мамлекет кескин өзгөрүүгө бара турган дагы бир башкы маселе ушул оптималдаштыруунун реформанын алкагында, мына жогоруда сиз атап кеткен административдик аймактык реформа.
Эми ошол реформа эгерде ишке ашып жүрүп кала турган болсо, анда дагы эл арасында колдогондор, каршы чыккандар болушу мүмкүн. Албетте. Эми бул Кандай болуш керек идеалдуу түрдө? Менин жеке пикиримде баардык реформалардан эң татаалы ушул реформа. Себеби бизде баягы патриархалдык жашоо стилибиз бар да. Биз өзүбүздүн айыл, өзүбүздүн уруу, өзүбүздүн район деп турабыз. Анан менин районумду башка район менен кошсо, сөзсүз бир 5 киши табылат да. А эмнеге кошулду дегенчи. Ошон үчүн муну кылдаттык менен жасаш керек. Биздин айыл өкмөттөрдүн саны, райондор баягы эле Советтер Союзунун системасы менен, саны менен калып калды да. Только кошулду. Мисалы, Баткен облусу кошулду, башкалар кошулуп атат акырындап. Жаңы бир территориалдык бирдик пайда болсо, сөзсүз эле ал жерде РОУД пайда болуш керек, райондук сот пайда болуш керек, прокуратура, районо, анан баягы жетекчилер пайда болуш керек да. Себеби мамлекеттик башкаруу деген жетекчи да, орган. Менин эсимде Сусамыр району түзүлгөн 90-жылдардын башында. Алар өзүнчө район кылып алып, анан кара отказ кылышкан. Мен ошондо президенттик аппарат иштечү элем, азыр сиз суроо берсеңиз эстеп атам. 1 жылдан кийин кара келиптир. Аксакалдар чогулуп алып Сусамырдын. Биз район болбойбуз деп. Эмнеге десек, чоңдор көбөйөт экен дейт. Милиция көбөйөт экен дейт. Биз Сусамырда мындай кенен чонон басып көнүп алганбыз дейт. Азыр айланайын дейт, уже баары, тем более прокурору, соту, милициясы бир кабинетте отурат дейт. Бирөө алып келет дейт, бирөө обвинение кылат дейт, үчүнчүсү сотто үйүп атат дейт. Эми кичине баягы утрировать айтып атам. Анан отказ кылышты. Кыргызстандын тарыхында Сусамыр району өзүнчө район болобуз деген отказ кылган бир эле мисал бар. Көрсө, район деген мындай экономикалык мааниси болуш керек. Жөн эле баягы эле Советтер Союзунда болуп калгандай эле болуп эле экономикалык необходимость болуш керек да, муктаждык болуш керек. Себеби бир районда эчтеке жок болсо, экинчи районда да эчтеке жок болсо, мындай айтканда, 3 районду бириктиргенде мүмкүн мындай жергиликтүү бюджет көбүрөөк болушу мүмкүн, Азыр тем более сан ариптештирүүдө, Кудайга шүгүр, азыр транспорт деле жаман эмес, жүрүп атат, интернет бар, справка деле азайды, То есть сан ариптештирүүнүн арты менен административдик территориалдык реформада жүрүш керек да. Эми бул татаал нерсе, муну шашпай жасаш керек, бирок мына 3-4 жылдан бери эле жанагы 20 мындай опорный деп коебуз, өзөгүн түскөн 20 шаар деген концепция бар. Кыргызстанда 20 шаар бар, ошо 20 шаар бир аймак болуш керек. Анын тегерегиндеги айылдардын баары ошо шаарга караш керек. Азыр деле Бишкекти тегеректеги айылдар багып атат, немеси. Оштун тегеретесинде бар, Кара Суу району, Ноокат району, Балыкчыны мисалы Берки Тоң району ушу сыяктуу. То есть башкача айтканда, шаарлар мындай өзөк болуп берип, анан тегеретеси ошол шаарга маселе баш ийгенде эмес, маселе экономикалык мукташтык. Мисалы бирөө карт өшкөсүн бияка алып келгенден көрө ошо Нарындын түбүнө турса, Нарындын шаарлыктарга алып келген оңда. Туура ушул сыяктуу концепциялар иштелип атат азыр мен билгенден. Ошолор ишке ашып кетсе, анда биз жанагы административдик территориалдык реформаны ишке ашырып алабыз деген үмүт бар. Ансыз болбойт баары бир. Алмазбек Акматалиевич, эми биз эфирде жыйынтыктай эле мына ушул биз жогоруда атаган жаңыланууларга чечкин түрдө кадам жасап барыш үчүн бизге дегенде биринчи азыр эмне керек, иш эмнеден башталыш керек? Балким ушул ишти баштаганга эмне тоскоолдук кылып атат? Азыр эч тоскоолдук жок. Азыр мына референдум өттү, бул уже оптимизация. Жана президенттик башкарууга өтүп атабыз. 120 депутаттан 90га түшүп атабыз. Бир эле аппарат болгону калды. Министрлердин кыскартылып бириктирилиши оптимизация да. Албетте, ошол оптимизациянын бир элементи да. Башкача айтканда, азыр мына азыр саясий эрк да бар, эл да ошону каалап атат, эл да ошону колдоп атат. Ошон үчүн бул жерден ката кетирбей эле, эл колдоп аткан убакта, баягы эл мындай кичине неме үмүт болуп турат да. Ошо кезде негизги реформаларды ошо кезде өткөзүп алышыбыз керек. Себеби кандай гана бийлик болбосун, бир 4-5 айдан кийин, 1 жылдан кийин баягы реформаларга ишенич анча-мынча кете баштайт. Ушул сыяктуу процесс бардык өлкөлөрдө бар. Ошон үчүн баягы ишенич болуп, мына президентибиз 80% добуш менен өттү. Азыр мына өкмөттүн немеси жакшы кетип атат. Референдум Кудай буйруса өтөт. То есть убакыт бар. Бул тарыхый шанс.
Биз Кыргызстан, менин жеке пикиримде, окумуштуу катары айтайын, мындай шанс билбейм дагы качан келет. Азыр негизги реформаларды өткөзүп алышыбыз керек. Анын ичинде административдик, территориалдык, жанагы мамлекеттик башкаруу системасын кошкондо. Жана анын ичинде баардыгына сары эсеп салыныш керек, бир гана функцияларын эмес, милдеттерин эмес, бюджети, штаттык саны. Албетте, бул жерден катада кетиши мүмкүн. Катада кетет, чоң иш жасап атканда сөз ката кетет. Бирок андан коркпош керек. Коркпош керек. Себеби түшүнүктүү, стратегиялык негизинен түшүнүктүү эмне кылыш керек экен. Маселе азыр эми детальдарында санаш керек. Анан сразу эле эффект бербейт. Мисалы, азыр эмгек кодекс деген бар. Азыр бир министрликте мисалы 30 кишини сокращенияга попадать этсе деле ал 3 ай зарплатасын алыш керек. Эмгек кодексти эч ким бузбаш керек. Ушу сыяктуу кылып, анан кийин ошон үчүн жанагы жарым жылдан кийин, референдумдан кийин, анан кийин негизги жемиштер пайда болооруна мен ишенем мисалы. Сөзсүз болот. Азыр мына кошумча суроо берейин. 33-чү өкмөт ант берип ишке киришти. Бул министрлер кабинетинин өзгөчөлүгү ушул кыскартылып, айрым милдеттер бириктирилген болду да. Мындай эл арасында колдогондор да, каршы чыккандар да болот. Албетте, биз эми демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Ошон үчүн колдогондор бар, колдобогондор бар, ачык интернет иштеп атат, Facebook'та иштеп атат. Ошон үчүн баягы негизги туура нерселерди мындай өтө кылчактабай эле жазаш керек, менин жеке пикиримде. Ошондо гана эффект болот. Себеби бүрсүгүнү же кеч болуп калышы мүмкүн. Кечөө мүмкүн эрте болчу. Бүрсүгүнү же эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Себеби азыр биз ушундай заманда жашап атабыз, аябай бат өзгөрүп атпайбы? Коомдук пикир да аябай бат өзгөрүп атат. Дүйнөлүк баягы ресурстар, ситуация дагы өтө бат өзгөрүп келип атат. Ошон үчүн азыр ыңгайлуу болуп турган кезде баягы мындай реформага, негизги реформаларды жасап алганыбыз оң, менин оюмча. Азыр. Жана бул реформалар сиз айткандай элдин пайдасына, элдин баягы эл үчүн жардам бере тургандай жасалат деп биз ишенебиз. Ага эми көмөктөшүшүбүз да керек. Себеби ар бир жаран көмөктөшүп турушубуз керек. Антпесек баягы ак үйдө отуруп алып эле чечилбейт да. Муну баягы изилдөөлөр жүрүп атат. Азыр ар кайсы сунуштар болуп атат, тегерек столдор өтүп атат көп жерде. Ошонун баары бир жерге топтолуп келип, анан кийин чечилчү нерсе да. Бирок убакытты чойгошубуз керек, менин жеке пикиримде. Мындай маанилүү күндөр айтып атпаймынбы, чанда эле болот. Сиз айткандай кече эмес, бүрсүгүн эмес, бүгүн башташ керек. Мүмкүн эртең бүтөт. Мүмкүн бир жумадан кийин кеч болуп калышы мүмкүн. Себеби ал уже мааниси кетип калат, же болбосо коомдук пикир өзгөрүп кетиши мүмкүн. Сиз сыяктуу эксперттердин, окумуштуулардын пикири дагы сөзсүз эске алынып, мына ушул жогоруда биз атаган эффективдүү, натыйжалуу багыттар сөзсүз эске алынат деп биз ишенебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчү, программанын төрүндө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору, саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев болду. Биз мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу багытында кененирээк кеп курганга аракет жасадык. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.